Сооротуучу Кудай. 23-сентябрь. Кээде Кудай биздин жашообузга кыйынчылык жиберет десем, кандайча деген суроо жаралат. Бирок чынында эле ошондой. Кээде Кудай бизге тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү коет. Ар кандай кыйынчылыктардын келишине жол берет. Ал кыйынчылыктарды биз көйгөйлөр дейбиз. Анткени алардын болушуна Кудай өзү жол берип жатканын түшүнбөйбүз. Ал Кудай. Ал бизден улуу жана баарын билет. Кээ бир эшиктерди жабуу же биздин алдыбызда кээ бир жолдорду жабуу менен бизге жардам берет. Анткени Кудай андан ары, алысыраак, көбүрөөк көрүп турат. Ал жака барсаң, көп кыйынчылыктарга туш болооруңду түшүнөт. Эгер биздин чектөөлөрүбүздүн булагы Кудай болсо, анда биз анын күчтүү колунун астында моюн сунушубуз керек го деп ойлойм. Кудайдын кудуреттүү колу моюн сунгандарга ырайым, камкордук жана ишенимдүүлүк көрсөтөт. Эгерде Кудай сени бир нерсе менен чектеп койгон болсо, анда моюн сун. Ага каршы чыкпа. Ал сени жамандыктан сактап, жакшыга алып бара жатканын унутпа.